Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Бүгінгі жұма күндің белегі болсын, ұғып алыңыздар. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Күн шыққан күндердің ең жақсысы Арафа күні. Демек 365 күндің ішінен, 5 жылдың ішінен жақсы күндер бұл Арафа күні болып есептеледі. Кейде ушундай риwаяттар келип калат да, мисалы жума күн боюнча бар, Курбан айт күн боюнча бар, ар кандай жакшы депчи. Бул кандай болуп калды? Бири-бирине карама-каршы сөз деп түшүнүлбөйт. Себеби жакшылык ар тараптан болот да. Мисалы 10 адамдын ичинен мыктыңар чыккыла, каяктан? Бат чуркаган. 10 адамдын ичинен мыктыңар чыккыла, каяктан? Күч, оор жүктөрдү жакшы көтөргөндөр. 10 адамдын ичинен мыктыңар чыккыла, каяктан? Көбүрөөк жакшы математиканы билгендер дегендей эле да. Ошондой жакшы дегени ар жааттан айтылып калат. Демек Арафа күнү эң жакшы күн деп атат. Арафа күнү эң жакшы күн. Жана пайгамбар айтат, мен жана мага чейинки пайгамбарлардын ошо Арафа күнү айткан зикирлеринин эң жакшысы бул ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир деген сөз дейт. Демек эртең иншалла таң аткандан күн батканга чейин ушу келмени көп айталы. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ушул сөз эң жакшы сөз болуп эсептелет.